Ысык Көл облусу Жетөгүз району Кызыл Суу айылынан мына ушундай 5 гектар болгон бак сатууга чыкты туугандар. Бул жерде жалпы 700 түп груша, 300 түп алма бар. Бүт бардыгы мөмөгө кирген, азыркы учурда мөмө берип жаткан учуру туугандар. Мына грушаны деле бир катар көрүп коюңуздар. Бүт бардыгы азыр гүлүн таштап короолуп турган учуру экен туугандар. Бул жерде груша алманын эң жакшы сорттору тандалып экилген экен. Баасын дагы өтө сонун коюп койду. 6 миллион сомго койду. Дагы сүйлөшүү саудалашуу жолдору болот. Документалий 4,5 гектар, фактически 5 гектар чыгат экен. Документ жагынан көп китепте туугандар. Анан баягы 49 жылга арендага алынган эмес, бүт бардыгы баягы менчик жер экен. Кимге кызык болсо экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышасыздар. Бул чоң бакты бир катар аралап сиздерге көрсөтө албадык. Үстүдөн дрон менен тартып койдук. Ошону дагы бир кененирээк көрсөңүздөр болот. Айлана чети бүт бардыгы 2 метр аралыкта темир стойкалар менен отургузулуп, 2 кабат зым тартылып тосулган жер туугандар. Ким алса дагы бул жерди аябай жыргайт экен да. 2 жыл түшүмүн саткан болсоңуздар, ушул жерди сатып алган акчаны деле актайт экен. Мынакей көрдүңүздөрбү, азыркы учурда бүт мөмө берип турган учуру. Бул бир катар ушул кандай мөмө берет, кандай сорттор сүрөттөрүн дагы бир катар кошуп койдук. Аны дагы көрсөңүздөр болот туугандар. Бул жерде 5 гектарда общий бактарак отургузулган эмес. Өйдө жагында 4 тарабында болсо бош аянтча бар, кенен. Анан бул жак тарабында дагы бош аянтча бар экен. Эки тарабына дагы малина, карагат эгип туруп пайдалансаңыздар болот. Бул жак тарабынан болсо 2 ай бою агыл суу агып өтөт экен. Бул жагынан суу тартып киргизсеңиздер дагы болот. Астына болсо арыктары да казылып бүт бардыгы даяр турат. Ылдый жагынан болсо бул тарабынан капельный расширение менен дагы суу татсаңыздар дагы болот экен. Кааласаңыздар астында арыктары даяр турат, арык менен сугарсаңыздар дагы болот. Же болбосо бул жагынан капельный расширение кылып койсоңуздар дагы болот экен. Көлдүн жээгине пляжга 15 минут аралыкта. Тагыраагы сиздер бул тараптан Манас чоң трассасына түп-түз эле глобустун маңдайынан Озерный көчөсү менен түп-түз кирип келсеңиздер болот. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, сиздерге локациясын жиберет, келип бактарды өзүңүздөр бир катар көрсөңүздөр дагы болот. Өтө жакшы сорттогу грушалар эгилиптир. Эми билесиздер, Ысык Көл облусунда груша эң жакшы түшүм берет. Бул жагында алманын сорттору дагы эң жакшысы тандалып экилиптир. Жалпы 300 түп алма, 700 түп мына ушундай груша. 5 жылдык көчөттөр жаш баладай кылып карап, чоңойтуп койдук дейт. Келесиздер дагы эле бул жерден түшүмдү алып эле сатасыздар. Мындайча айтканда даяр бизнес. Айлана документтери дагы таза, атыңыздарга сразу көрүлүп берилет.